Бүгүн Бишкекте орган донорлугу жана трансплантация боюнча эл аралык симпозиум өткөрүлдү. Ага Түркия, Орусия, Белоруссия, Азербайжан, Грузия, Индия, Сирия, Иордания жана жакынкы коңшу өлкөлөрдөн коноктор чакырылган. Атактуу окумуштуулардын башын бириктирген бул иш-чара чексиз мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Мындай эл аралык жыйындар илимдин өнүгүшүн алдыга жылдырат жана медицина тармагында абдан маанилүү. Татаал трансплантациялардан бири болгон боор алмаштыруу трансплантациясы азыркы учурда 5-си жасалды. Ошондуктан биз бул сандарды көбөйтүп, элдин өз бизге болгон, кыргыз дарыгерлерине болгон ишеничин дагы көбөйтүп, сыртка канчалык азыр буга чейин көп санда трансплантация үчүн чыгып атышса, азыркы маалыматтар боюнча 1000ден көп. Ошолордун мындан кийинки учурда көпчүлүгүн биз өзүбүз деле операциясын жасап, өз жерибизде эң жогору деңгээлде кызмат берүүгө биз көңүл буруп жатабыз. Ар бир талкуулоо жаңы бийиктиктерге жетүүгө, көз караштарды кеңейтүүгө түрткү берди. Белгилей кетсек, акыркы 3 жылда орган донорлугу жана трансплантациялоо боюнча жигердүү иштер жасалган. Республикалык каражат менен бөйрөк боюнча 55 операция, ал эми боор алмаштырууда 3 операция жасалган. Ооруган адам операциядан кийин өзүн өзү жакшы алып жүрүш керек. Абдан көп требования бар. Инфекция менен контакт болбош керек, анан оор жумушту аткарбаш керек, жылуу жүрүш керек, анан определенный убакытта диетасын кармаш керек. И самое главное, убагында дарыларын ичиш керек. Ошо дарыларында такыр перерыв болбош керек. То есть должно быть 100% обеспечение. Анан биз билбейбиз кандай осложнениялар мүмкүн. Осложнениялар 3 түрү болот: инфекционного характера, сосудистого и, значит, еще какие-то, значит, варианты. Для этого нужна очень хорошая лаборатория. Түрдүү өлкөлөрдөн келген дарыгерлер, кесипкөй адистер бул иш-чарада өздөрүнүн тажрыйбалары жана билимдери менен бөлүшүштү. Those who do not know their past cannot shape their future. 79 жылдан бери бастаганбыз. Бул саланы дамытууга бүйрөктөн, содан кийин бауыр ауыстыруу. Азыркы таңда соңку 11 жылда биздин элимизде 3000дан артык трансплантация жасалды. Онун ичинде негизгиси бүйрөк, бауыр, 100ден астам жүрөк, өкпө ауыстыруу, уйку без ауыстыруу. Ол жагы биздин мемлекетибизде өтө жакшы дамыган. Сондуктан осунда келген себебimiz өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп, бири-биримиз менен келечекте калай карым-катнаш жасайбыз. Сол маселе негизги осы конференциянын. Жан жактан келген мамандар өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, осы келечекте Кыргызда элинде осы сала жакшы дамыйды деген үмүттөмүз. Түркия орган трансплантациясы боюнча тажрыйбага бай. Анткени бул операциялар ал жакта бир топ жыл мурун башталган. Учурда эки өлкөнүн кызматташуусуна ылайык алардын максаты бул адистикти өнүктүрүү жана бирдиктүү иш алып баруу. Burada ihtiyacı olan, organ nakli yapılma ihtiyacı olan hastaları Кыргызстанда орган трансплантациялоого муктаж болгондорду Түркияга жөнөтүшсө болот. Же болбосо операция үчүн биз бул жакка келебиз. Ал эми дарыгерлерди жана медициналык кызматкерлерди окутуп, тажрыйба берүүгө даярбыз. Бул иштер мамлекеттин колдоосунан тышкары, дарыгерлердин күчтүү командасы жана эл аралык кызматташтык болмоюнча мүмкүн эмес. Hemşirelerine kadar bütün sağlık ekibini Türkiye'de eğitebiliriz. Буга чейин Түркияда 79 дарыгер боор трансплантациясы боюнча даярдыктан өтүп келди. Мамлекеттин трансплантология боюнча мүдөөсү эл аралык стандарттарга жооп берген бейтаптардын коопсуздугун камсыз кылган операциядан кийинки байкоону, дары-дармекти колдонууну жана клиникалык тейлөөнү үзгүлтүксүз өркүндөтүүнү камсыздаган улуттук трансплантология системасын түзүү болуп саналат. Кара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.